саламатсыздарбы? Сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштыра кетсем, назарыңыздарда валюталар курсу. 9 февралда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн орусундуу жаңылыктары менен тааныштыра кетсем. Транспорт министринин ордун басары пара менен кармалды. Кыргызстанда калктын саны 6,5 миллион адамга жетти. Казакстандагы башаламандыкта канча адам каза болгондугу айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштыра кетсем. Тизилген долларлар. Транспорт министринин ордун басары пара менен кармалды. Министрдин ордун басары УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын өкүлдөрүнө $10,000 өлчөмүндө пара берип жаткан учурда кармалган. Ошол эле күнү агенттиктин башчысы Анарбек Бекмуратов пара берүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталган. Транспорт жана жолдор министринин ордун басары Жеңишбек Ноогайбаев менен мекеменин алдындагы автоунаа, суу транспорту жана салмак габаритти көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратов пара берди деп кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук боюнча комитетинин маалымат кызматы билдирди. Маалымат булагы Спутник. Шевченко менен Чукагяндын беттеши. Бүгүн саат 11:10 башталып, Валентина Шевченко америкалык мушкер Чукагянды жеңип алды. Эскерте кетсек, ал 3-чү ирет өзүнүн чемпиондук курун коргоду. Ал сөз аягында Кыргызстанга жана жалпы күйөрмандарына салам берди. Кыргызстанда калктын саны 6,5 миллион адамга жетти. Кыргызстандын калкынын жылдык орточо саны 2020-жылдын 1-январына карата 2,1%га өсүп, өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 6,456,500 адамды түздү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча калктын жаш курактык түзүмүндө эмгекке жарамсыз курактагы жарандардын үлүшү 34,3%, эмгекке жарамдуулар 57,9%, жана эмгекке жарамдуу курактан жогорку жаштагылар 7,8%ды түздү. 2019-жылдын 11-айында төрөлүү көрсөткүчү 2018-жылдагы деңгээлде калып, 1000 адамга 26,9%ды түзгөн. Калктын жалпы өлүмдүүлүк көрсөткүчү кыскаруу тенденциясына ээ болуп, 1000 адамга 5,1%ды түздү. Маалымат булагы Назар News. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам, Казакстандагы башаламандыкта канча адам каза болгону айтылды. Массалык мушташка Масанчи айылынан 70 адам, башка айылдардан 300 тургун катышкан. Укук коргоо кызматкерлери 47 жаранды колго түшүрдү. Кордай районундагы Масанчи айылында түндө болгон массалык башаламандыкта 40 тургун жаракат алып, 8 адам каза болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазып чыкты. Казакстандын ички иштер министри Эрлан Тургунбаевдин айтымында, мушташка Масанчи айылынан 70 адам, башка айылдардан 300 тургун катышкан. Учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлери 47 жаранды колго түшүрүп, курал жарактары алынган. Каргашанын кесепетинен 2 полиция кызматкерине ок тийип, 30 үй, 15 соода имаратты жабыркаган. Кече күнү 7 февралда Казакстандын Жамбыл облусундагы Масанчи айылында жергиликтүү тургундар ортосунда массалык мушташ болгон. Жергиликтүү укук коргоо кызматкерлери ал окуяга тиешеси бар адамдарды аныктоо иштерин жүргүзгөн. Ошол эле күнү Жамбыл облусунун Сартөбө айылында 2 жаран автоунаасы менен полициядан качып бара жатып, өз үйүнүн алдынан колго түшкөн. Алар погончондорго баш ийбей, окуя болгон жерге алардын жакындары чогулуп, тартип сакчыларына кол көтөрүп, кызматтык унаасына таш ыргыткан. Жыйынтыгында 2 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилип, аларга карата тергөө иштери башталды. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйдү. Түндөн тарта бери өткөндөр арбыды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Маалымат булагы Спутник KG. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык.